Саламатсыздарбы, Түз эфирде кабарлар маалымат программасынын толукталган чыгарылышы, аны менен мен Адина Досумбекова тааныштырам. Алгач бүгүнкү күндүн негизги темалары менен тааныша алыңыздар бүгүнкү программада. Кечээ күнкү катуу шамал адам өлүмүнө чейин алып келди. Кыргызстанда 100 баладан 15% рекетчиликке барат. Келтек деген жак ошол коркконунан эмесин көтөрүп атат проблеманы. Оштогу Кара Суу көчөсүндөгү жатакана жашоочулары ишкерлер менен жер талашып жатат. Буну мэрияга эле арызданып жүрдүк. Мэрияда көрсө, мэриядан токтом чыгат экен да, өздөрүнүн токтомун өздөрү жокко чыгара албайт экен. Кечээ күнкү катуу шамалдан өлкө аймагында кыйроолор болуп, адам өлүмү менен коштолду. Борон чапкындоо аба ырайынан улам Бишкектин Аламүдүн районунда 13 жашар кызды дарак басып калып, кырсыктан каза тапты. Чүйдүн Ыстык Ата районунун 41 жаштагы жашоочусунун үйүнүн жанынан бак басып калган. Бишкек шаарынын Ленин районунда шамалдын кесепетинен 3 киши ар кандай жарат алды. Алардын экөөнү чатырдан учуп түшкөн шифер тийип жабыркаган. Дагы бир кош бойлуу келинге кулап кеткен дубалдын урандылары тийип жан башы сынып, шаардык 4-чү ооруканага жеткирилди. Ошондой эле чүйдө ылдамдыгы 27 метр секундага жеткен шамал болуп, үйлөрдүн чатырларын учуруп, бактарды кулатты. Ал эми Бишкекте дарактар тамыры менен омурулуп, жарнамалык иришиттер түбү менен кулап, жолдорду тосуп калды. Электр зымдары үзүлүп, жол чырактары иштебей, авто тыгын пайда болду. Тиешелүү шаардык кызматтардан жардам күтүп олтурбай, жүргүнчүлөр менен айдоочулар кулаган бактарды өздөрү жол четине сүйрөп чыгышты. Учурда шамалдан жабыркаган жаңы конуштун тургундарына өкмөт жардам берерин Бишкек мэриясы маалымдады. Катуу шамал менен жамгыр өлкөбүздүн аймактарына да таасирин тийгизди. Баткендин Лейлек районундагы 3 айылда кечинде жүргөн сел 100дөн ашуун турак үйлөргө зыян келтирип, мал жандыктарды агызып кетти. Жабыркагандарга убактылуу чатырлар тигилип, куткаруу иштери жүргүзүлүүдө. Табигый кырсык келтирген зыянды тактоо жана тазалоо иштери улантылып жатканын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз катчысы Абдышар Бекелов Азаттыкка билдирди. Ошондой эле Жалал Абаддын Сузак районунда сел жүрүп, Курманбек айылындагы бир турак үйдү суу каптады. Алдын ала маалымат боюнча койлорду агызып кеткен. Кыргызстанда абанын температурасы июндун 2 декадасында 40 градуска чейин жогорулашы күтүлүүдө. Бул тууралуу кечээ 8 июнда Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу гидрометеорология агенттигинин директору Зарылбек Итибаевке шилтеме кылуу менен кабарлады. Мындай аба ырайы кардын массасынын эришине алып келет. Ошондой эле узакка созулган нөшөрлөгөн жамгырлардан жаашы күтүлүүдө. Дайралардагы жана көлдөрдөгү суунун ташкындашына, селдин капташына себеп болушу ыктымал. Кыргызстанда температуралык рекорд коюлмакчы. Тактап айтканда, 50 жылдан ашык убакыттан бери мындай чекке жогорулай элек болчу. Башка жаңылыктардан. Кара Сууда өспүрүм бала өзүнүн чоңдордон келтекчеп ооруканага түштү. Жабыркаган баланын жакындарынын билдиришинче, таяк жеген бала акыркы Коңгуроону мектепти бүтүрүп жаткан классташтары менен кошо белгилөө үчүн Казакстандан келген. Өзүнүн 7 жаш улуу балдар ага салык салып, уруп салышкан. Токмоктон башынан жарат алып, тиштери күйүлүп калган. Келтектелген баладан сырткары достору да бар болгон. Бирок жабыркаган баланын ата-энеси токмоктогондор менен келишип, милицияга кайрылган эмес. Жарандык коом өкүлдөрү болсо, өспүрүмдөр арасындагы рекетчилик өз ара келишимден айынан жоюлбай келерин белгилешүүдө. Теманын уландысы кабарчыбыз Назгүл Ахунованын материалында. Ушул жылдын 28 майында Кара Сууда өспүрүмдөн өзүнүн чоң балдар акча талап кылып токмоктоп салышкан. Жабыркаган баланын жакындарынын билдиришинче, келтектен бала башынан жараат алып, тиштери күйүлүп түшкөн. Жеке клиникага жаткырылып, милицияга кабар беришкен эмес. Анткени өспүрүмдү урган 24 жаштагы балдардын ата-энеси жабыркаган тарап менен өз ара келишип ишти жаап коюшкан. Ошондон улам токмоктолгон баланын ата-энеси коомчулукка ачыктап интервью бере алышкан жок. Милициянын маалыматы боюнча Ош шаары жана облусунда акыркы 2 жылдан бери өспүрүмдөрдүн арасында рекетчилик фактысы каттала элек. Өзүнүн чоң балдардын салык салганынан жабыркап кайрылган өспүрүмдөн арыз да түшкөн эмес. Ошондой эле облустагы мектептерде рекетчилик байкалбасын күч түзүмдөрү кошумчалайт. Ар бир мектептерде
жаш өспүрүмдөр менен иштешүү инспекциясынын бөлмөлөрү ачылган. Ошол алардын иши ошол эртең менен иш башталгандан баштап күнү түнү ошол жерде мектепте окуучуларынын ар бир аракеттерин байкоо жүргүзүп, ата энелер менен иш жүргүзгөндүктөн ошол бүгүнкү күндө акыркы 2 жылда ошондой рекетчиликке бөгөт кое алды. Жарандык коом өкүлдөрү рекетчилик фактысы кыскарып жатат дегенге кошулбайт. Өзүнөн кичинелерди басмырлап, аларга салык салуу аракети бүгүнкү күндө болуп эле жатат. Болгону эки тарап келишип ишти жаап койгондуктан көмүскөдө калып кетүүдө. Өкмөттүк эмес уюмдардын окуучулар арасында жүргүзгөн сурамчылоосунда бир мектепте эле рекетчилик барбы деген суроого 40% ооба деп жооп берген. Жакында эле өзүбүздүн ошто эле болду бул окуя. Бывший депутат экен атасы, ошонун баласы постоянно эле ошол иш менен иш кылат экен да. Ошол атасы ошо бывший депутат экен, акча менен эле тосуп коюптур баардыгын. Ошондой случайлар болуп атат. Же келтек жеген жак ошол коркконунан эмесин көтөрүп айтат проблеманы, же болбосо ошондой эле акча менен. Өкмөттүк эмес уюмдардын маалыматы боюнча 100 баладан 20% рекетчиликтен жабыркап, оор абалда бейтапканага түшөт. 30% өзүнөн чоңдордон коркуп, аларга салык төгүүгө киришип кетет. Салыктын суммасы 5 сомдон башталып, 5000 сомго жетет экен. Өкүнүчтүүсү 4% өзүнөн чоңдордон жабыркаганын эч кимге айта албай, акыры суицидке барат. Талдоочулар рекетчиликке барган балдардын үй бүлөлөрү өзүнө ток, аракештикке берилген же мигранттардан дешет. Биринчи учурда ата эне баласын караш керек. Анан мектеп жетекчиси, класс жетекчиси менен мектепке келип чогуу иштеп, анан инспектор идеяны сотрудниктери менен ошо чогуу үчөө тең иштесе, анан буга ошо мамлекет тарабынан мындай жардам болуп, ошол инспекторлорго дополнительный дагы бир күчтөрдү берип, давайте ошо жерлерде ошол түшүндүрүш иштерден тышкары үй бүлө менен отдельно иштегиле деп туруп, ошо дополнительный бир эме бериш керек. Милиция Ош шаарында 2 жылдан бери рекетчилик фактысы катталбады десе, бул жаатта иш алып барган бейөкмөт уюмдар акыркы 3 айда эле 2 учур катталып, аларга кайрылганын билдиришти. Эскерте кетсек, 2012 жылы Базар Коргон районунда 11 класстын окуучулары өзүнөн 1 класс кичине балдардан акча талап кылып, токмоктолгон балдардын бирөөсүнүн өмүрү кыйылуусу менен аяктаган болчу. Назгүл Ахунова, Айбек Беделбеков, Ынтымак. Премьер-министр Темир Сариев дүйшөмбү шаарында Борбор Азияда суу ресурстарын чогуу пайдалануу маселесин көтөрдү. Анда сууну сактоо, жеткирүү жана башкарууга кеткен чыгымдар акталышы керектигин айтты. Суунун башында турган Кыргызстан менен Тажикстан сууну чогултуп жана сактап берген үчүн тиешелүү акысын ала албай жатат, деди Сариев. Кыргызстан коңшулары Өзбекстан менен Казакстанга суу топтоп берет. Расмий Бишкек буга чейин да суу товар катары балынышы зарыл экенин, ага байланышкан чыгымдар төлөнүшү керек деген маселе көтөрүп келген. Переговоры прошли очень содержательно, в атмосфере Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө биз кең чөйрөдөгү олуттуу маселелерди карадык. Кыргыз-Тажик чек арасы, эки тараптуу кызматташуу, региондордун коопсуздугу жана энергетикалык кызматташтык. Мындан сырткары маданий гуманитардык, соода өнөр жай тармагын мындан арда өнүктүрө турган иштерди жүргүзүүгө жетиштик. Тажикстандын президенти менен да жолугуштум. Ал мени жылуу кабыл алды. Биз кылымдар бою чогуу жашап келе жаткан коңшу өлкөлөрдөнбүз. Мындан арда чогуу жашайбыз. Ошондуктан азыр пайда болуп жаткан маселелерде бир пикирге келишибиз керек. Границы. Мы определили дальнейшие контуры по решению приграничных вопросов. Дүйшөмбү конференциясынын жүрүшүндө Кыргызстан Тажикстандан электр энергиясын 2,5 центтен сатып алары белгилүү болду. Борбор Азия мамлекеттериндеги чек аралаш сууларды пайдалануу маселелери боюнча 2 күндүк эл аралык Дүйшөмбү конференциясы 9-июнда ишин баштады. Ага катышуу үчүн барган Кыргызстан өкмөт башчысы буга чейин эки тараптуу бир катар жолугушууларга катышкан. Ош шаарындагы Кыял базары жайгашкан жер талашка түштү. Аталган базардын жанындагы 6 жатакананын коросуна контейнерлер кирип кеткен деп мындагы тургундар айтып чыгышты. Алардын билдиришинче, базар жетекчилиги өзүнө тиешелүү жер тилкесинен ашыкча ээлеп, соода көркөлөрү жатакана коросуна чейин кирип кеткен. Анда наристелер ойной турган жер калбай, азыр балдар ойночу аянтчасы жок. Темага кененирээк кабарчыбыз Айдай Беделбек кызы токтолот. Гүлшайыр Солпуева Кара Суу көчөсүндөгү 6-үйдө жашаганына быйыл 12 жыл болду. Ал жашаган учурда жатакана тибиндеги көп кабаттуу үйдүн алды жашылданган бак болчу.
балдар аянтчасы да бар эле. Азыр анын ордуна соода көркөлөр жайгашкан. Менчикке айланып кеткенден кийин бул жерде балдарчылык болуп кеткенде бизге эчке чыгып балдар ойной турган жерибиз жок. Биринчиден, экинчиден кир жая турган жерибиз жок. Жакшылык жамандыкта очок кыла турган жерибиз жок. Мына биздин атарабызда подстанция бар. Подстанциядан бул базарчыке светтерди улап алышкан. Биздин балдар ойной турган жери жок. Конькердин үстүнө чыгып ойношот. Биз ошодон коркобуз, токко урунуп алабы. Мэрияда Семетеевке жазганыбызда снос болот 23 контейнер деген. Толук снос болгон жок. Аталган көчөдөгү көп кабаттуу үйдө 100дөн ашуун үй бүлө бар. Аларды жалпысынан 200дөн ашуун балдар жашайт. Ата-энелердин талабы базарга кирип кеткен жерди кайтаруу. Буну мэрияга эле арызданып жүрдүк. Мэрияда көрсө, мэриядан токтом чыгат экен да, өздөрүнүн токтомун өздөрү жокко чыгара албайт экен. Ошон үчүн сотко кайрылгыла деди. Госрегистрге кайрылдык, архитектура госрегистрге, госрегистр архитектурага неме төңкөшүп бири-бирин эле мынандай кылып туруп баягы неме болуп атканда госрегистр бири-бирине төңкөшүп атып эле буну чечишпей коюшкан. Кечине 1 метр жылдырабыз, мына анан деди, бирок жылдырган жок. Кайра наоборот кызыл китепти берип, биротоло отургузуп койду. Кыял базарынын жетекчилиги болсо нааразы болгон жатакана жашоочуларынын сөздөрүн төгүндөйт. Алардын билдиришинче сөз болуп жаткан жерди 2003-жылы мыйзам чегинде жеке менчик катары сатып алышкан. Өкмөттөн сатып алган. Ошол сатып алганга чейин ошол жерди биз арендага иштеттик. 2003-жылы өкмөттөн приказ чыгып, арендага алып иштеткен жериңерди сатып алгыла деген биз сатып алган. Ошол сатып алгандан кийин ошол контейнер тизерден алдын ошол жерде жашоочулардан түшүнүк кат алып, ар бирине неме кылган. Кол койдуруп, өздөрүнүн разычылыгын алып турган контейнер тизип коюп иштетип атат. 400 квадрат метр жерибиз бар. Ошол жерди биз азыр базар кылып иштетип атабыз. Менчик кызыл китеби бар. Кечегинде немеден мэриядан, госрегистрден, архитектурадан комиссия келип, өздөрү биздин ошол 400 квадрат сантиметр жерибизди өлчөп берип, ошолордун алдында туруп өлчөп берип кетишкен. Жатакана жашоочулары буга чейин жергиликтүү бийликке, өкмөттүк эмес уюмдарга, бир нече юристтерге кайрылышкан, бирок дагы деле жыйынтык чыга элек. Ал эми талаш жаратып жаткан жер улагында муниципалдык менчик башкармалыгы тарабынан жеке менчикке өткөрүлүп кеткен. Ошол соода сатык иштерин жүргүзүүгө үчүн контейнерлерди койгонго ошол жерлерди бөлүп берип коюшкан да. Ошол токтомдорду биз мыйзамсыз деп жокко чыгарып бер деп сотко кайрылганбыз. Азыркы учурда ошол мыйзамсызбы ошол жатакананын жашоочулардын пайдасына чечип бер деп сотко кайрылгандан кийин мына бүгүн уже 2-жылга келди да. Мына 7-июлда берсек керек, эгер жаңылышпасам, 7-июлда ровно 2 жыл болот ужечи. Аны эч кандай мыйзамдын негизинде башка жарандарга бөлүп бергенге мүмкүн эмес. Граждандык кодексте да ошондой жазылган. Кыял базарынын ээси айткан маалыматты тактоо үчүн Ош шаардык мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгы менен байланышып жооп ала албадык. Ал эми шаардык архитектура менен каттоо кызматы болсо маалыматты тактоо керек экендигин гана айтып тим болушту. Бул арада 10 жылдан бери чындык издеп келе жаткан жатакана жашоочулары дагы деле маселеси оң тарапка чечилишине ишеним артышат. Ал эми базар ээси болсо бардыгы иш мыйзам чегинде болгонун белгилейт. Айдай Бедилбек кызы, Айбек Бедилбеков, Ынтымак. Нокат районунун Зулпуев жана Мирмахмутов айыл өкмөттөрү буга чейин суудан кыйналышчу. Эми бул маселе чечилди. 2 айылды суу менен камсыздаган Жийдарык каналы толук оңдоодон өттү. Долбоордун жалпы суммасы 2 миллион сомго жакын. Бүгүн анын ачылышы болуп ишке берилди. Нокаттан кабарчыбыз кененирээк айтып берет. Жийдарык суу каналы Нокат районундагы Зулпуев жана Мирмахмутов айыл өкмөттөрүндөгү 13 айылды сугат суу менен камсыздайт. Канал 1987-жылдан бери тазаланбай. Жергиликтүүлөр жаз алдында ашар жолу менен дарыядан буруп келишчү. Суу толук жетпегендиктен сугат учурунда түшүнбөстүктөр көп болгонун жашоочулар айтышат. Мен бир 150 жылдын берагын укканыма караганда ушул арка вообще иштөө берилген эмес да. Ремонтта болгон эмес, ошо эскиден эски мындай ири-бири болуп агып жатчу эле да. Эл эми оор берин тазалап койчу. Ондой эле козбойт эле. Бул маселеге эл менен жергиликтүү бийлик биргеликте киришкен. Каналды кайра оңдоо, эл аралык толеранттуулук коомдук фонду, качкындар боюнча агенттигинин аракети жана Бириккен Улуттар уюмунун тынчтыкты кайра куруу фонду тарабынан каржыланды. Зулпуев, Мирмахмутов айыл өкмөттөрү, жашоочулар алар менен бирге суу чарба башкармалыгыда салымдарын кошушкан. Как вы знаете, управление Верховного комиссариата... Бул абдан чоң долбоор.
Анын жардамында тургундардын жергиликтүү бийликтин коомчулуктуу мамилеси жакшырат. Азыркы биз турган айылдагы каналдын бүткөрүлүшү да долбоордун жардамы менен болду. 2014-15 жылдар ичинде 100ге жакын мындай иштер колго алынмакчы. Бүгүнкү суу каналдын бүтүшүнө биздин фонддон 900 миңдей акча ажыратылды. Жийдарык суу каналынын узундугу 7 чакырымды түзөт. Суунун айынан чылашууга барган элдин ынтымагын сактап калганын жергиликтүү жетекчилер айтышат. Мурда бул жерде суу тегиз бөлүнбөгөндүгү эгиндин түшүмдүүлүгүн азайткан. Мындан тышкары дагы биздин мына Төлөс айылында дагы абдан бир проблема болмаса, себеби Төлөс айыл өкмөтү эң биздин ушу райондун акыркы точкасында жайгашкандагы ага суу маселеси жеткирүү кыйын. Биз ушуларды чечиш үчүн эрде ушу суу астынан чыгуучу скважиналарды көбөйтөлүк деген максат кылып атабыз. Быйылкы жылы ушу айыл өкмөттөн 27 атайын долбоорду даярдап, тиешелүү инвесторлорду издеп ушуларга берип атабыз. Жийдарыктын кайра ишке кириши жашоочулар ортосундагы пикир келишпестиктерди жолго койду. Эми мындан кийин да Ноокат районундагы сугатсыз отурган айылдарга суу жеткирүү аракеттери улана берет. Жылдыз Орозматова, Айдын Токтосунов, Ынтымак. Баткенде чек арага жакын жайгашкан Аксай жана Капчыгай айылдарын жалгыз көпүрө байланыштырып турат. Ал мындан 26 жыл мурун курулган. Учурда эки айылды байланыштырып турган көпүрөнүн кооптуу абалга кептелгени боюнча кабарчыбыз Айырбек Өмүрзагул айтып берет. Эки айылды байланыштырган бул көпүрө 1989 жылы узундугу 53, туурасы 7 метр болуп курулган. Жаз жай мезгилдеринде суунун көлөмү жогорулаганда көпүрөдөн өз нугунда өтпөй, ага жакын жайгашкан айыл тургундарынын турак жайларына жана эгин талааларына өз залакасын тийгизүүдө. Мындан улам көпүрө оңдоп түзөөгө муктаж болуп турат. 2-3 жылдан бери дарыянын нугу бул тарапка бурулганына себебинен Манакта жашалган бир 2-3 үйгө кетүүчү бир чоң жол бар эле, машиналар өтчү эле. Азыр бул жол жок. Анын үстүгө мына Капчыгай айылынан детсадка, мектепке, эл тургундар Аксайга өтүү үчүн ушул жол менен келет да. Бул эрте дарыя улуулаган мезгилде бул жерден өтүш өтө эле коркунучтуу. Биз муну айыл өкмөттүн деңгээлинде эч неме кыла албаганыбыздын себебинен мен Баткен райондук областтык МЧСке кайрылгам. Бузулуу абалына келип калган бул көпүрө өз учурунда оңдоп түзөөнөн көрүлбөсө, пайдаланууга жараксыз болуп калуусу мүмкүн. Аны кайрадан калыбына келтирүүгө 2 эсе көп каражат сарпталат дешет адистер. Бул боюнча райондук мамлекеттик администрация тарабынан мына Аксай айыл өкмөтү тарабынан берилген кайрылуулар негизинде ошо райондун өзгөчө кырдаалдар бөлүмү мына ошол өзүнчө керектүү болгон документтерини архитектура жана курулуш башкармалыгы менен биргеликте даярдап, мына областтык башкармалыкка берилген. Бүгүн авариялык калыбына келтирүү иштери боюнча атайын бир программа бар. Ошонун негизинде муну калыбына келтирүү иштери жүргүзүлүш керек эле. Аксай көпүрөсүн оңдоп түзөөгө жергиликтүү бийликтин каражаты жетишсиз болгондуктан өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткен райондук бөлүмүнө кайрылышкан. Бирок өзгөчө кырдаалдар министрлиги көпүрөнү оңдоо быйылкы жылдын планына кирбей калган дешет. Айырбек Өмүрзак уулу, Азат Курбанбеков, Ынтымак, Баткен. Азыр болсо элер алчаңлыктардан. Иранда жаштар спорттун жаңы түрү слэклайн менен машыгууда. Мында жерден кыйла бейиктикте аркандын жардамында басуу. Дарда басуудан айырмаланып, слэклайнда аркан бир топко бош тартылат. Демек анда жыгылуу коркунучу чоң болот. Экстремалдуу жаштар тууралуу кийинки сюжетте. Жерден бир топ өдө бош тартылган арканда тең салмакты кармоо. Ирандык жаштардын бул тобу өлкөдөгү белгисиз спорт түрү слэклайнды өздөштүрүп жатат. 4 жигит катуу шамалга каршы чакырык ташташты жана бул беттеште алар жеңүүчү болуп чыгышты. Бул аябай өргүү тартуулайт. Аркандын башынан аягына чейин өтүп жаткан учурдагы менин ички сезимимди сөз менен жеткире албайсың. Команда Эрак шаарынан алыс эмес жерде машыгышат. Бул салттуу слэклайн. Анткени аркан бийик жерге тартылат. Мындай эрдикти хайлайн деп аташат. Дарда басуудан айырмаланып, слэклайнда аркан бош тартылат. Бул салмакты тең кармоодо өзүнчө ыкманы талаплат. Бийикте баратканымда өзүмдү жакшы сезем, эркиндикти тоям. Бардык кыжалачылыкты унутуп, эркин болуу. Бул аябай жагымдуу сезим.
Менин эң чоң кыялым Хайлайндан. Башкача айтканда, бийик аркандан парашют менен секирүү. Качандыр бир убакта бул кыялым ишке ашат. Slackline Иранда мамлекет тарабынан колдоого алынган эмес. Демек спорттун бул түрүн сүйүүчүлөр керектүү жабдыктын баарын өздөрү сатып алыш керек. Белгилей кетсек, эң бийик бош тартылган арканда же Хайлайндагы рекорд немец Лукас Ирмнерге таандык. Ал 2013 жылы Андыда деңиз деңгээлинен 5222 метр өйдөдө тартылган аркандан басып өткөн. Ал эми Москвада байыркы Рим дооруна кайрылды. Кечээ күнү Орусиянын борборундагы Колономенская коругунда байыркы Рим аскерлери салгашты. Албетте мунун баары чын эмес, көрүнүш катары коюлду. Ошол доордогу аскер жашоо турмушу, аскердик салгылашууларды чагылдырган тарыхый фестивалдан кабарчыбыз баяндайт. Москвадагы Коломенская коругунда тарыхый фестиваль болду. Анда байыркы Рим аскерлеринин салгылашуусу чагылдырылган. Бул беттешүү каардуу кишилер үчүн, ал жерде кадимки найзалар колдонулду. Биринчиде тургандардын арткы катарында жеңил аскерлер. Алар оор курал жарак, соот шаймандарды колдонушпайт. Салгылашуу учурунда алар өтө тездик менен кыймылдашты. Байыркы Римде согуш үчүн мындай аскерлерди варвар уруусунан көп тандап алышчу. Өтө кызыктуу салгылашуу, бирок айрымдары коргонуп жатышты. Аябай сонун, баары чындыкка жакын. Реалистично. Сделано все очень классно. Сонун болду. Баары аябай жакшы жасалыптыр. Куралдар, шаймандар. Отто шорпо кайнап тынч жашоо өкүм сүрүп жаткан. Ал убакта тамакка колдонуучу кошулмалар болгон эмес. Эт менен аз тамактанышкан. Көбүнчө сүт азыктарын колдонушуп, мал жандыктарын багуу менен алектенишкен. Удачливость воина измерялась вот в таких вот головах. Аскердин ийгилиги согушта жеңген атаңдашынын саны менен эсептелген. А байлыгы болсо мына мындай сулуулар менен өлчөнгөн. Сенде канча коюң болсо ошончолук байсың. Эгер мындай чатырың болсо, анда сен өтө эле татыктуу адамсың. Это самый достойный человек. Мунун баары тарыхчылардын жардамы менен жасалды. Көпчүлүк үчүн мындай салгылашууну чагылдыруу хобби. Вот эта реконструкция, она в какой-то степени заставляет. Мындай көрүнүштү чагылдыруу кандайдыр бир деңгээлде чындыкка жакын кабыл алууну талап кылат. Себеби биз тарыхты жаратып жатабыз. Мунун баары оюбуздан чыккан жок. Бул качандыр бир кезде болгон, качандыр бир убакта табылган. Когда-то было, это все было найдено. Фестиваль миңдеген көрүүчүлөрдү чогултту. Мындай көрүнүш Орусиядагы күтүлбөгөн массалык окуя болду. Бүгүнкү күндүн негизги берген окуялары мына ушулар болду. Маалыматтар менен кененирээк ынтымак чекит KG сайтынан да тааныша аласыздар. Ынтымак чекит KG сайты сиздердин кызматыңыздарда. Мен сиздер менен коштошом. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кечиңиздер көңүл кыласыз. Заряд энергии. Бодрость духа. Жажда победы. Ой, помогите. Теперь курс с добавлением благородной травы гиикот, ачалап с ароматной травой райхан. Тонизируют, утоляют жажду, заряжают энергией и бодрят. Новинки от компании Алайку. За ними стоит бежать. Саламатсыздарбы, эртеңки күнгө алынган аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Аба ырайы көрсөтүүсүнүн демөөрчүсү Алайку соода маркасы. Кыргыз гидрометинин билдирүүсүндө эртең айрым жерлерде мезгил менен жаан жаашы күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрди түзөт. Абанын температурасы Баткен облусунда түнкүсүн 8-13 градус, ал эми күндүзү 22-27 градус ысык болот. Ош облусунда түнкүсүн 11-16 градус, күндүзү 23-28 градуска чейин ысык. Жалал Абад облусунда түнкүсүн 11-16 градус, күндүзү 23-28 градуска чейин.
Нарын областында түнкүсүн 7-12 градус, күндүзү 17-22 градуска чейин ысык болушу күтүлөт. Талас областында түнкүсүн 5-15 градус, күндүзү 21-26 градуска чейин. Ысык көл областында түнкүсүн 8-13 градус, күндүзү 17-22 градуска чейин ысык болот. Чүй областында түнкүсүн 8-13 градус, күндүзү 22-27 градуска чейин ысык болушу күтүлөт. Ордо калабыз Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 10-12 градус, ал эми күндүзү 25-27 градуска чейин ысыйт. Ош шаарында да жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 11-13 градус, күндүзү 26-28 градуска чейин ысык болот. Сиздер 10 июнга алынган аба ырайы менен тааныштыңыздар. Көрсөтүүнүн демөөрчүсү Алайкул соода маркасы. Аба ырайы менен сиздерди мен Самара Ашырбаева тааныштырдым. Саламатта болуңуздар. Заряд энергии. Бодрость духа. Жажда победы. Ой, помогите. Теперь курс с добавлением благородной травы гиик-от Ачалап с ароматной травой райхан. Тонизирует, утоляет жажду, заряжает энергией и бодрят. Новинки от компании Алайкул. За ними стоит бежать.